Бүгін Стамбулдан Манас аэропортуна Бүбүсара Бейшеналиеванын аты ыйгарылган Boeing 737-800 учагы келип конду. Бул учактын оозунда көчмөндөр оюнунун логотиби чапталгандыктан мындан ары учак Кыргыз өлкөсүн жарнамалайт. Çayların toplarını sınıflara bakıyorlar. Бүгүнкү күнү биз Air Manus компаниясы менен келишим негизинде, партнерлук келишим негизинде ушу 3 самолетко биздин логотипти жайгаштыруу маселеси чечилген. Бүгүнкү күнү бул биринчи самолет Бишкекке келгенде дагы 2 самолетко дагы ушундай биздин логону жайгаштырганга булар макулдугун берген компания. Эми бул логотиптерди биз ылайыкташтырып, ушу жанагы рукав деп коет, ошо менен киргенде бүт уча турган адамдардын баары тең ушу көчмөндөр оюндарынын логотипин көрүшөт. Негизгиси бул самолетторду өзүбүздүн брендти жайгаштыруу көптөн бери иштер келаткан. Ошондуктан 3 самолетко бүгүнкү күнү макулдугун алгандан кийин биз ушу биринчисин бүгүн күтүп алдык. Biz uçağımızda rasmi kabul alу azimine gezeklerimiz. Официальное вручение ключей от генерального директора Pegasus Airlines господина Мехмет Нане. Ключ от нашего самолета мы вручаем министру транспорта и коммуникации Кыргызской республики господину Айдарову Замирбеку Казакбаевичу. Бүбүсара самолетибиздин ачкычын мен салтанаттуу түрдө Air Manus компаниясынын жетекчисине тапшырып уруксат этиңиздер. Ильгар Альтекин мырзаны кол чалар менен куттуктайбыз. Биздин мамлекет башчысы Алмазбек Шашкенович быйылкы жылдын тарыхына маданият жылы деп бекеринен атабаса керек. Анткени быйылкы жылы Бүбүсара Бейшеналиева эжебиздин 90 жылдык мааракеси тарыхына маданият жылынын иш-чарасына кирген болчу. Жакында эле эл аралык фестиваль болуп өттү. Ал эми бүгүнкү күнү ушул аба кемесине Бүбүсара эжебиздин аты берилип жатканы бул жогорку деңгээлде мамлекеттик деңгээлде баалуу болуп саналат. Анын үстүнө Air Manustын 3 самолету болсо, учагы болсо, үчөөнүн аты тең, бирөө Айчүрөк, бирөө Акбарал, ал эми үчүнчүсү Бүбүсара болгону, бул биздин энелерибизге, биздин айымдарыбызга болгон сый урмат деп ойлойм. Ошон үчүн азыр Кыргызда чоң салык бар, мен да көрүп ошого салыштырып таң калдым. Самолет учуп келатканда сууну чачыратып тозуп алганы биздин чоң энелерибиз дагы, апаларыбыз дагы биз алыс жолдон же бир жактан келгенде суу чачып айлантып аман эсен келдим деп чачып алгандай көрүндү. Бул абдан чоң салтанат болду деп ойлойм. Ошон үчүн мен ошол транспорт министрлигин чын жүрөктөн куттуктайт элем. Бул ак жолтой учактардан болсун, Кыргыз элин жана башка өлкөлөрдөн Кыргызстандан башка жактарга алып баардык күнөөсүн кылган самолеттордон болсун. Выражаем благодарность генеральному директору компании Pegasus Airlines господину Мехмет Нане. И поздравляем генерального директора ОСО Air Manus господина Ильгар Альтекинбея.